2023 жылга планга кирди деп айтты. Ошону бизге ошону бир тактап маалымат берип койсоңуз так. Жарайт. Мекендештердин башын бириктирген элдик курултайдын алкагында республиканын айыл, район, облус шаарларынан келген делегаттар министрликтерге кайрылып, жеринде көйгөйлүү маселелерин чечип алууга шарт түзүлдү. Хорошо. Официалдуу жооп да беребиз силерге. Муну ошол жака тигилекке жолдоп коебуз. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигине 100дөн ашуун жаран кайрылды. Делегаттарды министрдин орун басары полковник Урматбек Шамырканов жана Эдилбек Кулматов кабыл алуу менен аймактардан келген мекендештерибиздин орунтуу маселелерин угуп, тез арада чечүү боюнча иш алып барылары айтылды. Балдарыбыз окуп жаткан Актан Тыныбек атындагы орто мектебибиздин авариялык абалы өтө коркунучтуу деген тыянак чыккандыктан биз атайын МЧСке, ошо ÖKM кызматкерлерине кайрылып, bunun заключениясын сиздер бердиңиздер, аныктамасын эми кайра текшерип бериңиздер. Биздин жаңы мектеп курулган чакты бир аз убакыт керек болуп атат. Анан ошол курулган чактагы убакыттын ичинде биздин 220 бала окуп жаткан Кенже биринчи корпусубуз канчалык коркунучтуу абалда деген суроо менен кайрылдым. Мына замминистр өзү кабыл алды. Эң жогорку деңгээлде мен жоопту ала алдым. Мен өзүм жашаган ошол Терек деген айылда Кызыл деген участкабыз бар. Ошол жакта дагы укмуштуудай катуу сел кетет. Ошол сел кеткен учурларда дагы бир суткага чейин жанагы селден түшкөн топон суулар сарыкканга чейин дайранын унугу аябай жогорку деңгээлде ашып ташып, ошондо дагы аябай коркунуч жаралат. Анан балдарыбыздын бут кийимдери ошо селде эле калат. Сабакка барышка туура келет да, чекеси менен эптеп өтүп барышат. Аларды коркуп өзүбүз жете эле өтүп кетебиз. Ошон үчүн мен ушул министрликтен, МЧСтен суранып кетет элем. Азыр дагы орун басарларына жолуктум. Абдан чоң рахмат. Ушундай бизди аябай жакшы кабыл алып, биздин суроо талаптарыбызды аткарылат деп жазып калышты. Абдан кубанычтамын. Бүтүндөй республиканын аймактарынан түгүл чет жерде жүргөн мекендештерибизден өйдө катышып жаткан элдик курултайга келген делегаттар министрликке өлкө аймагында орун алып жаткан табигый кырсыктардын алдын алуу, сел жүрүү кооптулугу бар жерлерди убагында аныктап, тосмолорду куруу, бекемдөө, арыктарды тазалоо иштери, унаа жолдордо өрт өчүрүү бөлүмдөрүн жана куткаруучулардан турган мобилдик топторду кошумча түзүү боюнча сунуш кайрылууларын кат түрүндө калтырышты. Өзгөчө кырдаалдар министрине, зам орун басарына кайрылып, өз маселемди айттым. Мен маселем көчкү зонасы боюнча көчкү кооптуу жерлер бар эле, ошону мына тепкич кылып сүрүп беребиз дегенде көп жыл болду. Анан ошол маселеми аз түшүндүрүп чечип берди. Быйыл проектке кирди деди. Азия өнүктүрүү банкы менен макулдашып, акча бөлүндү, быйыл барабыз деди. Анан мен дамба боюнча маселени сурасам, биз габионду бөлүп беребиз деди. Ол ошол жака кайрылыңыз. Биз маселени кыскасы мен көп маселени канаттандырдым, суроосуна өтө канат алдым, жооп берди, бардыгына шашпай этпей, утур точкасына чейин айтып, кайсы жыл бул орун басары бардык маселени өзү көзөмөлүндө экен, билет экен. Биздин эң чоң көйгөйүбүз эки көпүрөбүз бар. Бул жерде көрсөтүп кетейин. Стратегиялык эң чоң көпүрө, ушул көпүрөнүн негизинде элибиз, дыйкандарыбыз, айылыбыздын элдери ары бери өтө албай атышат. Көпүрөбүз калды, андан бери 1 жыл өттү. Ушул көпүрөнү мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен атайын сөзгө тартып, ушуну чагылыштырып алып келдим эле. Ошого бир азыр министр МЧСке, зам министр МЧСке ушул көйгөйүбүздү айтып, ушул сунуш берели дедик эле. Ошондой эле алардын арасында министрликтин алгылыктуу аткарып жаткан иштерине ыраазычылык дагы билдиргендер аз эмес. Көп маселе ушундагы дамба куруу боюнча Жалал Абад, Ош, Баткен областтарынын тургундары жана коллекторно дренаждык сеттерди тазалоо иштерин жүргүзүү боюнча кайрылышты. Бирок аны мен тиешелүү айыл чарба министрлигине жолдодук. Бирок көйгөйлөрүн угуп, ошодоки проблемалардын кантип чечилишинин жолдорун көргөзүп бердик. Андан тышкары
баягы өрт өчүрүү техникаларын бөлүп берүү боюнча ошолеке айыл өкмөт башчылары, ошо айылдын активдүү тургундары ушундай болуп кайрылышты. Север юг альтернативдик жолунун алкагында ошолеке кошумча бир өрт өчүрүү кызматын, куткаруу кызматынын бөлүгүн ачып берүү боюнча, ошондой эле баягы жээк бекемлөө иштерин жүргүзүп берүү боюнча. Өз кезегинде өзгөчө кырдаалдар министрлигине түшкөн арыз кайрылуулар боюнча тиешелүү комиссия иштеп чыгып, тез арада чечүүгө киришет. Мына кече бүгүнкү өткөн 2 күндүк курултай негизинде арасында биздин министрликке карата дагы суроо талаптар болду. Ошонун арасында мына кече чоң окуя болуп өттү. Бул Баткен областындагы эвакуациялык жолдор, эвакуацияга даярдануу, КСМ, техника боюнча кандай суроолор болду. Кат жүзүндө кайрылып атат, ожек кайрылып атат. Биз баардыгын жогун каптоого алып, суроо талаптарын угуп, өзүгө жазып алдык. Бүгүнкү күндөн баштап иш чара планын түзүп, комиссияда жөнөтүп, тийиштүү деңгээлде иш чараларды түзүп алып барабыз. Чара көрөбүз өз түрдө.